Assalamu alaikum, YouTube көршілер қанайштар, туғандар, Талас облысы Манас район тұрғындары. Покровкада участок шығып атат сатыққа, фундаменті қойылған даяр. Бұл көче олзы, мына істер білгені Садовая көче екен. Açık жер көріп атасыздар бі. Центрдан ылдый түшкенде, ушу көчеге келесіздер, Садовая көче деп аткен. Ана эми общий аянты 20 сот екен документ бойынша, китеби бойынша. Анан мына бираз кошулган дейт дагы, бир 4-5 сотик кошулган екен. Ошондо 25ке барып калат экен да. Ошондо бул аянты болсо, бул мына ушул жерден баштап бул көчөдө. Бул жагы болсо мынаки, арык көрүп турасыздар, ушундай. Анан этеги болсо, те карагайды көрүп атасыздар го. Карагайдан бир сал берирээк. Ошо ченден баштап бул жагы болсо, бул четин көрсөтүп коеюн. Бул жерде стройка болот кылайын болсо керек да. Үйүп койтур ушул жерге чейин. Бул бурчу. Ушундай жер. Да, берир ага. Эми кожоюн турат го жайында бул жактын кожоюн. Керектен болуп катты. Кези өзүң көрсөтүп берет кезиңде ага. Мейл түшүнүктүү, анан китеп боюнча чий болот да. Фундаментин ичин көрсөтүп берип коеюн. Жаңы куюлган экен даяр фундамент. Охо, мына чоң комнаталар даяр экен бул фундамент. Только засыпка кылыш керек, анан сокмо согуш керек экен да. Эми бул размеринде билбейт экенмин. Примерно 12-13 ушундай болуп калат экен да. 1 2 3 4 5 6 7 комната экен туугандар. Сонун даяр. Бул же отуруп калганда, же даяр болуп калганда. Бул жак 50 экен калыңдыгы. Демек, жак 40 кирпичтерди койзо болот экен да. Мына туугандар, участокту көрдүңүздөр. Издегендер болсо чалгыла экранда. Бул кожоюн азыр Россияда, ошон үчүн российский номерин коюп койдум, WhatsApp номер. Ошо байланышкыла, анан баазын 1 миллион сом сурап атат. Эгерде адамда кеми бар, жакшылап сүйлөшсөңүздөр. Мына жакшы жер экен. Тынч, как раз бурч турбай сонун жер. Садовая көчө. Түрк молдо жакта коет экен го. Бул жакты билгендерди, билбегендер бар да. Байланышкыла туугандар, Талас обласы, Манас району, Покровкада. Эми Семетай болуп калды го азыр.